13 bölüm. Жүйүт падышасы Ахазай уулу Жааштын падышачылыгынын 23-жылында Ысрайылга Жейу уулу Жаахаз падыша болду. Ал Самарияда 17 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробам кылган күнөөлөрдү кылды. Ошол күнөөлөрдү кылганын токтоткон жок. Теңир Ысрайылга карданып, аны узак убакытка Сирия падышасы Хазаэлдин жана Хазаэл уулу Бенадаттын колуна салып берди. Ошондо Жаахаз теңирге сыйынды. Теңир аны укту, себеби ысрайылдыктардын эзилгенин, Сирия падышасынын аларды кандай эзгенин көрдү. Теңир ысрайылдыктарга куткаруучуну берди. Ошондо алар сириялыктардын бийлиги астынан чыгышты. Ысрайыл уулдары өз чатырларында мурункудай жашап калышты. Бирок алар Ысрайылды күнөөгө батырган Жаробамдын тукумунун күнөөлөрүн кылганды токтотушкан жок. Ошол күнөөлөрдү кылышты. Самарияда Ашейра мамысы тура берди. Жаахаздын аскеринен 50 атчан жоокер, 10 майдан араба жана 10 000 жөө аскери гана калды. Анткени Сирия падышасы аларды кырып, таш талканын чыгарды. Жаахаз жөнүндө, анын кылган баардык иштери, көрсөткөн эрдиктери жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жаахаз ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгү Самарияга коюлду. Анын ордуна уулу Жааш такка отурду. Жүйүт падышасы Жааштын падышачылыгынын 37-жылында Ысрайылга Жаахаздын уулу Жааш падыша болду. Ал Самарияда 16 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ошол күнөөлөрдү кылды. Жааш жөнүндө анын кылган баардык иштери, көрсөткөн эрдиктери, Жүйүт падышасын Аматсия менен кантип согушканы жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жааш ата-бабаларына кошулду. Жаробам анын тагына отурду. Жааш Самарияга падышалардын жанына коюлду. Элиша катуу ооруп, кийинчерээк ошол оорудан каза болду. Ысрайыл падышасы Жааш анын алдына келип, "Ата, Ысрайылдын майдан арабасы жана атчан жоокери" деп ыйлады. Элишага "Жаа менен жебелерди ал" деди. Ал жаа менен жебелерди алды. Анан ал Ысрайыл падышасына "Колуңду жаанын үстүнө кой" деди. Ал колун койду. Элиша колун падышанын колуна коюп, "Чыгыш жакты караган терезени ач" деди. Ал терезени ачты. Элишага "Ат" деди. Ал атты. Анан Элиша мындай деди: "Бул жебе теңирдин куткаруучу жебеси. Сириялыктардан куткаруучу жебе. Сен апейикте сириялыктарды толугу менен талкалайсың." Анан Элиша "Жебелерди ал" деди. Ал алды. Анан ал Ысрайыл падышасына "Аны жерге ур" деди. Ал жерге 3 жол урду. Анан токтоп калды. Ошондо Кудайдын кишиси ага ачууланып, "5 же 6 жол уруш керек эле. Ошондо сен сириялыктарды таптакыр талкалайт элең. Эми сириялыктарды 3 гана жолу талкалайсың" деди. Элиша көз жумуп аны көргө коюшту. Кийинки жылы Моабтыктардын сансыз аскери алардын жерине келди. Бир жолу бир кишини коюп жаткан учурда бул сансыз аскерди көрүп, анын сөөгүн Элишанын мүрзөсүнө таштап жиберишкен. Ал кулап бара жатканда Элишанын сөөгүнө тийип кетип, тирилип туруп кеткен. Сирия падышасы Хазаэл Жаахаздын көз өткөнчө ысрайылдыктарды кысымга алып турду. Бирок теңир аларга боороруп, ырайым кылып, Ибрайым, Исхак жана Жакып менен түзгөн келишим үчүн аларга жүзүн бурду. Аларды кыргысы келген жок. Аларды ушул күнгө чейин четке каккан жок. Сирия падышасы Хазаэл көз жумуп, анын ордуна уулу Бенадат такка отурду. Согуш убагында Хазаэл Жааштын атасы Жаахаздан шаарларды тартып алган. Бирок Жааш Хазаэлдин уулу Бенадаттан ал шаарларды кайра тартып алды. Жааш аны 3 ирет талкалап, Ысрайылдын шаарларын кайра тартып алды. 3 бөлүм. Акыркы убакта оор күндөрдүн келерин бил. Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой көтөргөн, менменсинген, заар тилдүү, ата-энесине баш ийбес, жакшылыкты билбеген, кудайсыз, ташбоор, элдешпес, ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, кара мүртөс, жакшы нерсени жек көргөн, чыккынчы, кар өзгөй, көөдөнүн көтөргөн, кудайга караганда рахатты сүйгөн, такыба болуп көрүнгөн, бирок такыбалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. Ошондойлордон алыс бол. Андай адамдарга үйлөргө уурданып кирип, күнөөнүн сазына баткан, ар түрдүү кумарларга жетеленген, дайыма үйрөнгөнү менен эч качан чындыкты таанып биле албаган аялдарды азгырган адамдар кирет. Жанес менен Жамбирес Мусага каршы чыгышкандай эле, алар да чындыкка каршы чыгышат.
Алар акылы бузулган, ишеними сыноодон өтпөгөн адамдар. Бирок алар алыска узашпайт. Анткени тигилердин акылсыздыгы бардыгына белгилүү болгондой эле, алардын акылсыздыгы да бардыгына белгилүү болот. Сен болсо менин окутуумдан, жашоомдон, максатымдан, ишенимимден, чыдамкайлыгымдан, сүйүүмдөн, көтөрүмдүүлүгүмдөн, Антиохияда, Иконияда жана Листрада башымдан өткөргөн куугунтуктарымдан жана кыйынчылыктарымдан үлгү алдың. Мен кандай гана куугунтуктарды башымдан өткөрбөдүм, бирок алардын бардыгынан мени Теңир куткарды. Дегеле Машаяк Иса жолунда такыба жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат. Кара ниет жана алдамчы адамдар болсо, башкаларды азгырып, өздөрү да азгырылып, мурункудан да көбүрөөк жамандыкка барышат. Сен болсо эмнени үйрөнсөң, сага эмне ишенип тапшырылса, ошону сактагын. Анткени кимден үйрөнгөнүңдү билесиң. Анын үстүнө Машаяк Исага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү ыйык жазууну сен бала чагыңдан эле билесиң. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот. 5-бөлүм. Ыйык кызмат кылуучулар. Мунук кыла. Исраил тукуму кулак салгыла. Падыша үйү кулак төшөгүлө. Себеби силердин үстүңөрдөн сот болот. Анткени силер Миспада сыйыртмак, Табордо жайылган тор болдуңар. Алар бузуктукка батып кетишти, бирок мен алардын бардыгын жазалайм. Мен Эпрайымды билем. Исраил да менден жашыруун эмес, анткени сен Эпрайым бузуктук кылып жатасың. Исраил булганды, алардын иштери өз Кудайына кайрылууга жол бербейт. Анткени алардын ичинде бузуктук руху бар. Алар Теңирди билишпейт. Исраилдин текебердиги өзүнө каршы күбөлөндүрүп жатат. Исраил менен Эпрайым өздөрүнүн мыйзамсыздыгы үчүн мүдүрүлүшөт. Алар менен бирге Жүйүт да мүдүрүлөт. Алар өздөрүнүн койлору жана өгүздөрү менен Теңирди издегени чыгышат, бирок аны табышпайт. Теңир алардан алыстап кеткен. Алар Теңирге бейопалык кылышты. Анткени алардан чоочун балдар төрөлдү. Эми душман аларды жаңырган айда мал мүлкү менен кошо жеп жутат. Гибада мүйүз тарткыла, Рамада сурнай тарткыла, Бенжамин артыңда душман деп Бейт Абенде кыйкыргыла. Жазалоо күнү Эпрайым жери ээн калат. Муну Исраил урууларынын арасында мен кабарладым. Жүйүттүн жол башчылары чек араларды бузуучуларга окшоп калышты. Мен аларга өз каарымды суудай төгөм. Эпрайым эзилди, жазаланып талкаланды, анткени ал жалган кудайлардын артынан жүргүсү келген. Мен Эпрайым үчүн күбөдөй болом, Жүйүт үчүн курттай болом. Эпрайым өз дартын, Жүйүт өз жараатын көрдү. Эпрайым Ашурга жөнөдү, Жареп падышасына чабарман жөнөттү. Бирок ал силерди сакайта албайт, силердин жараатыңарды айыктыра албайт. Анткени мен Эпрайым үчүн арстандай, Жүйүт үчүн жаш арстандай болом. Мен тыткылап туруп кетип калам, алып кетем, эч ким куткара албайт. Алар өздөрүнүн күнөөкөр экенин мойнуна алып, менин жүзүмдү издегенге чейин кетем, мен өз ордума кайтам. 6-бөлүм. Алар кайгы тартып жатканда таң азандан мени издеп, жүргүлө, Теңирге кайра баралы. Анткени бизди ал тыткылады, бизди өзү айыктырат, бизди ал жаралады, биздин жаратыбызды өзү таңат. Бизди 2 күндөн кийин тирилтет, 3-чү күнү бизди тургузат, ошондо биз анын алдында жашайбыз. Ошондуктан таанып билели. Теңирди таанып билүүгө умтулалы. Анын келиши таңкы жарыктай, ал бизге жамгыр сыяктуу келет, кеч жааган жамгыр сыяктуу жерди сугарат, дешет. Эпрайым, сага эмне кылайын? Жүйүт, сага эмне кылайын? Силердин адилдигиңер таңкы булуттай, эрте жок болуп кетүүчү шүүдүрүмдөй. Ошондуктан мен аларды пайгамбарлар аркылуу жонуп жылмаладым. Оозумдан чыккан сөздөр менен өлтүрдүм. Менин акыйкаттыгым таңкы жарыктай. Анткени мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка караганда Кудайды таанып билүүнү артык көрөм. Адамга окшоп алар келишимди бузушту. Ошол жерде мага бейопалык кылышты. Гилат мыйзамсыздардын канга булганган шаары, адамды аңдыган каракчыларга окшоп, ыйык кызмат кылуучулар Шекемге бара жаткан жолдо киши өлтүрүп жатышат, жийиркеничтүү иштерди кылып жатышат. Мен Исраилдан үрөйдү учурган нерсени көрүп турам. Ал жерде Эпрайым бузуктук кылып жатат. Исраил булганды. Жүйүт сен үчүн да оруу жыйуу күнү белгиленген. Ал мен элимди туткундан кайра алып келген мезгилге белгиленген.
Seni чын жүрөгүмдөн чакырам, Теңирим, мени ук, ошондо мен сенин мыйзамдарыңды сактайм. Сени чакырам, куткар мени, ошондо сенин буйруктарыңды сактайм. Таң заардан сени чакырам, сенин сөзүңө ишенем. Сенин сөзүңдү терең түшүнүш үчүн түнү менен кирпик какпай чыгам. Өзүңдүн ырайымың менен менин үнүмдү ук, Теңирим. Өз акыйкатың менен мени тирилт. Арам ойлогондор жакындап калышты. Алар сенин мыйзамыңдан алыс. Сен мага жакынсың, Теңирим. Сенин осуяттарыңдын баары чындык. Өзүңдүн аяндарыңды түбөлүккө орнотконуңду мен мурунтан эле билем. Менин башыма түшкөн кайгыга назарыңды салып, мени куткар. Анткени мен сенин мыйзамыңды унуткан жокмун. Менин ишиме киришип, мени коргоп кал. Мени өз сөзүң боюнча тирилт. Куткарылуу ыймансыздардан алыс, анткени алар сенин мыйзамдарыңды издешпейт. Сенин боорукердигиң чексиз, Теңирим. Мени өз мыйзамың менен тирилт. Мени куугунтуктагандар, душмандарым көп, бирок мен сенин аяндарыңдан баш тартпайм. Сенин сөзүңдөн баш тарткандарды көрүп капа болом, анткени алар сенин сөзүңдү сакташпайт. Сенин буйруктарыңды кандай сүйөрүмдү көр, өзүңдүн ырайымың менен менин өмүрүмдү сактап кала көр. Сенин сөзүңдүн негизи чындык, сенин адилет мыйзамың түбөлүк. Төрөлөр мени айыпсыз куугунтуктап жатышат, бирок менин жүрөгүм сенин сөзүңдөн гана коркот. Өтө чоң олжого ээ болгондой сенин сөзүңө кубанам. Жалганчылыкты жек көрөм, андан жийиркенем, сенин мыйзамыңды болсо сүйөм. Сенин мыйзамың адилет болгон үчүн сени бир күндө 7 жолу даңктайм. Сенин мыйзамыңды сүйгөндөрдүн тынчтыгы зор, аларды мүдүрүлтө турган тоскоол жок. Сенин куткарууңа ишенем, Теңирим. Ошондуктан сенин осуяттарыңды аткарып жатам. Жаным сенин мыйзамдарыңды сактап жүрөт. Мен аларды абдан сүйөм. Сенин буйруктарың менен аяндарыңды сактап жүрөм. Анткени менин бардык жолум сенин алдыңда. Менин муң зарым сенин алдыңа келсин. Теңирим, өзүңдүн сөзүң боюнча мага акыл бер. Менин жалынуум сенин алдыңа келсин. Өзүңдүн сөзүң боюнча мени куткар. Сен мага өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөткөндө, менин оозумдан сени мактаган сөздөр чыгат. Менин тилим сенин сөзүңдү жарыя кылат. Анткени сенин бардык мыйзамдарың чындык. Сенин колуң мага жардамчы болсун, анткени мен сенин буйруктарыңды тандап алдым. Сенин куткарууңду эңсейм. Теңирим, сенин мыйзамың менин сооронучум. Менин жаным жашасын, сени даңктасын, сенин мыйзамдарың мага жардам берсин. Мен жоголгон койдой адашып калдым. Өз кулуңду издеп тап, анткени мен сенин осуяттарыңды унуткан жокмун.